Саламатсызбы, урматтуу мырзалар жана айымдар. Биз компьютердик техника жана маалымат технологиялар боюнча жалпы тааныштыруу видео сабактарды улантабыз. Өткөн сабактарда биз экилик система жөнүндө сөз кылдык элек. Мына бүгүн дагы ошол системаны бир сыйра кайталасак, мисалы үчүн мына эмеге көңүл бурсаңар, позициялык системада деп айтып кеттик. Экилик позициялык системада эки гана цифра билинет. Бул 0 же 1 деген цифра. И жана позициянын номери. Мисалы үчүн B1 биринчи позициянын номери, B2 экинчи позициянын номери, ошондой эле B8. Ар бир позициянын номерин айтып кеттик, салмагы болот, коэффициенти. Мисалы үчүн биринчи позициянын салмагы 1, экинчи позицияныкы 2, үчүнчү позицияныкы 4, төртүнчү позицияныкы 8, ошондой эле 8-чи позицияныкы 128. Мисалы, слайдда көрсөтүлгөндөй экилик сан жазылса, мисалы биринчи позиция 1, экинчиси 0, үчүнчүсү 1, төртүнчүсү 0, бешинчиси 1, алтынчысы 1, жетинчиси 0 жана 8-си 1 позиция болсо, аны ондук системага которуу үчүн ар бир позициядагы цифраны өзүнүн салмагына көбөйтүш керек. Мисалы, мына биринчи 8-чи позицияга 1 санын ал ондук санга которуш үчүн анын салмагы 128ге көбөйттүк. Мына андан кийинки 7-чи позициядагы 0 санын анын салмактык коэффициенти 64ге көбөйттүк. Жана ошондой эле 6-чы позициядагы 1 санын анын салмактык коэффициенти 32ге көбөйтүлдү. Жана ошондой эле башка позициядагыларды 5-чи, 4-чү, 3-чү, 2-чи жана 1-чи позициядагы цифраларды өзүнүн жараштуу салмактык коэффициентине көбөйттүк. Жана ошол көбөйтүлгөндө келген сумманы аныктасак, 8-чи позицияда 128, 7-чи позиция 0, 6-чы позиция 32, 5-чи позиция 16, 4-чү позиция 0, 3-үдө 4, 2-сиде 0, 1-чи позицияда 1 деген сан келди. Ал суммасы 181 деген ондук санды билдиргенин байкап турасыңар. Эми экилик системада санды жана биз айтып кетпедик, 8-дик система которуу. Ал башкача жүргүзүлөт. Мисалы үчүн экилик сандын биринчи, экинчи, үчүнчү позициясы 8-дик сандын биринчи позициясына туура келет. Жана ошондой эле 4-чү, 5-чи, 6-чы позициясы 8-дик сандын экинчи позициясына туура келет. Калган 7-чи, 8-чи позициясы 8-дик сандын экинчи позициясына туура келет. 3-чү позициясына туура, кечиресиздер. Мисалы, жанагы эле биз көрүп кеткен 181 ондук санын келтирсек, алардын биринчи, экинчи, үчүнчү позициясындагы сандардын салмагын көбөйтсөк, ал 5ке туура келет экен. Жана 2-нчи, 4-чү, 5-чи, 6-чы санды бириктирип алсак, алардын салмагы 4 кошулган 2 6 санына келет. Жана ошондой эле экилик 7-чи, 8-чи позициянын салмагын алып көбөйтсөк, ал 2 деген санга турат. Ошондо 181 деген 10 негиздеги сан 8-дик системада 265 деген санга барабар болуп атат. Эгерде текшерсек, мисалы 8-дик системадагы биринчи позициянын салмагы 1, экинчи позициясы 8, үчүнчү позициясы 64 болот. Соответственно, ошого жараша санды салмагына көбөйтсөк, кайра эле ошол 181 ондук сан келип чыгып атат. Мисалы, вот 8-дик сандын 3-чү позициясында 2 цифрасы турат. Анын салмагы 64, 2-ни 64ке көбөйтсөк 128 келип чыгат. 3-чү позициясында 6 саны туура келип атат. 6 санын анын салмагы 8ге көбөйтсөк 48 болот. Жана биринчи позициядагы 5 санына 1 саны туура келип атат, 5 болот. Суммасы 181.
ошондо 181 ондук саны 8дик санда 265 болуп көрүнүп атат. Ошондой эле экилик системаны 16лык системага которуу дагы көпчүлүк кыйынчылык тудурбайт. Бул учурда биз эки позицияга бөлүнүп калат да. Экилик сандын биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү позициясы 16 сандын биринчи позициясына туура келип калат. Ал эми 5, 6, 7, 8 позициядагы сандар 16лык сандын экинчи позициясына туура келип калат. Мисалы, жана ошол эле мисалды карасак, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү позициядагы жаңы салмагы экилик эсепте караганда бул 5 санына туура келип атат. Карасаңар, салмагы 4, 4кө 1ди көбөйтөбүз. Жана салмагы 1 болуп турат, биринчи позиция 1, 4кө 1ди коссоңуз 5. 5 деген сан бул 16лык системанын биринчи саны катары болот. Экинчи позициясын карап көрсөңөр, 5, 6, 7, 8 позициядагы сандардын ондукка которсок, ал деген 8 позицияда 1, значит бул 8ди 1 көбөйтөбүз 8. 4-чү позиция 0 киришпейт. 2-чү позицияда 2 болуп атат, 8ге 2-ни коссок 10, жана 5-чи позицияда 1 деген сан 1 калат, 11 сан чыгып атат. Эгерде силер байкасаңар, 11 деген ондук сан 16лык системадагы санга B деген арифке туура келет. Ошондо биздин 16лык системадагы саныбыз B5 деген тамгалар менен көрсөтүлөт. Эгерде биз кайра 16лык системаны ондук системага которсок, B деген ариф 11ге туура келет. 11ди аны 16лык системанын экинчи позициянын салмагы 16 эмес, ошого көбөйтөбүз. Биринчи позициясынын салмагы 1, 5ти 1ге көбөйтөбүз. Жыйынтыгы 176 5ке кошулуп, жанагы эле 181 деген сан кайра келип чыгып атат. Эми кайрадан ондук сандарды экилик системага кантип которууга болот? Каалагандай ондук сандарды экилик болобу, же 8дик болобу, же 16лык системага которуу бардыгы эле бирдей принципте болот, бирдей маанилүү болот. Мисалы, слайдда көрсөтүлгөнү 486 санын экилик системага которуу үчүн 486 сомун 2ге бөлөбүз. Алынган тийиндини жана дагы 2ге бөлө беребиз. Качан ал 1ге бара болмой сайын бөлүнө берет. Андан акыркы тиинди жана бөлүүдөн калган калдыктарды ирети менен тескерисинче жазып алабыз. Мисалы, 486-ны 2ге бөлсөк, 243 тиинди тийип атат. Ал калдыгы 0 болуп атат. Жана ошондой эле дагы 2ге бөлсөк, 243 2ге бөлсөк 121 деген сан келип атат, бирок калдыгы 1 чыгып атат. Жана ошондой эле 121-ди 2ге бөлсөк 120 саны 60 тиинди болуп атат, 1 калдык калып атат. Жана ошентип акыркы бөлүүнү карасаңыздар, 3тү 2ге бөлгөндө 1ден туура келип атат, 1 калдык калып атат. Ошондо экилик сан 486 деген ондук сан экилик сан боюнча слайдда караганда көрсөтүлүп атат. Ошондой эле ондук системадан 8 системага которуу. Жана эле айтып кеттик, ондук санды кайсы негиз болсо ошого бөлүш керек. 8дик системада негиз 8, ошон үчүн дагы карап көрөлү. 468 санын 8ге бөлөлү. 58ден туура келип атат, 4 калдык калып атат. 58ди дагы бир рет 8ге бөлсөк, 7ден берсек 56дан туура келип атат, 2 калдык калып атат. 8дик системадагы сан анда 7, 2, 4 деген арифтерден турат.
486 ондук сан 724 деген сегиздик санга барабар болуп калат. Эгерде биз аны кайрадан ондук системага көтөрсөк, айландырсак, 7 бул 3-чү позицияда турат, анын салмагы 64, 7-nin 64-кө көбөйлөт. 2 деген саныбыз бул 2-нчи позицияда турат, 8-дик системада анын салмагы 8ге барабар. Жана 1-нчи позицияда 4 деген саныбыз турат, анын салмагы 1-нчи позициянын салмагы, коэффициент салмагы 1. Жана мына ошол көбөйтүүнү алып келсек, 7-ни 64-кө көбөйткөндө 448, 2-ни 8-ге көбөйтсөк 16, жана 4 калат, баардык суммасы 468 сан келип чыгып атат. Ушундай эле ыкмада ондук системадагы сандарды 16-лык система которуга болот. Мисалы, ошол эле 468 санын 16 система которуп көрөлү. Биринчи бөлүм 16 486 16 болсок 29 деген тийинди тиет. Андан 4 деген калдык калып атат биринчи бөлүүдөн. Андан кийин 29-ду 16-га бөлсөк 1 тийинди калат да 13 калдык калып атат. Эгерде сиздер байкап көрсөңөр, D13 деген сан 16-лык система D деген арифке туура келет. Ошондо бизде 468 деген ондук сан 16-лык көрсөтүлүш боюнча 1D4 деген сандарга туура келип калат. Текшерүү үчүн 1D4 деген 16-лык санды ондук санга которсок, мына биринчи позицияда 16-лык негиздеги 1, экинчи позициясы 16 салмагы, үчүнчү позициянын салмагы 265, жана ошондой эле жыйынтыгы үчүнчү позицияда 1 санын 265-ке көбөйөт, экинчи позициядагы D саны же болбосо ал ондук белгиси 13 болот, 13тү 16-га көбөйтөбүз, жана биринчи позициядагы 1 санын 4 санын салмагы 1-ге көбөйтөбүз. Ошондо 256, үчүнчү позициядан, экинчи позициядан 208, биринчи позициядан 4, суммасы 468 деген жана биздин өзүбүздүн ондук сан келип чыгып атат. Мына ушундай ыкмалар менен экилик системадан 8-дик, 16-лык системага которуп алса болот. Жана ошондой эле бөлүү жолу менен каалагандай ондук санды керектүү системадагы негизге которуп алсак болот.